биздин республикасында жылына өзгөчө кыдалар министрлиги тарабынан анализ өткөрүлүп жана биз менен кошо жумуштар өткөрүлүп турганда Кыргыз Республикасынын аймагында 3000ден 5000ге чейин өткөр сыйык катталат. Өзүңүздөр билгендей, азыркы төмөнгөдө айтып кеткен акыркы учурларда ошол май куючу жайларда чоң өрттөр болуп кетти. Дагы айткандай, быйылкы жылы өзүңүздөр билгендей текшерүүгө бизге чекит коюлган. Ошого кабастан биз былтыркы жыл менен быйылкы жыл өтүп аткан иштерди кыскача айтып кетейин. Республикабыздын аймагында 937 май куючу жана май сактоочу жайлары бар. Ошонун ичинен биз былтыркы жылына биз бир жолу текшерүүдөн өткөрүп турабыз ошол жерлерди. Былтыркы жылы биз ошо заправкалардын 600дөн ашыгын текшерүүгө өткөрүп, 2976 пункттан турган көрсөтмөлөрдү бергенбиз. Ал эми контролдук текшерүүлөрдө ошолордун аткарылбагандыгынын себебинен биз 1.322.750 сом административдик чара көргөнбүз. Анан акыркы убакыттарда өзүңүздөр билгендей өрттөр кырсыгы пайда болгондуктан биз экономика министрлигине кайрылып, чоң өрттөр, ири өрттөргө пайдаланган сырткары биз пландан сырткары азыркы убакта текшерүүлөрдү жүргүзүп атабыз 19-жылы чектөөгө карабастан. Ошонун убагында азыркы убакка чейин текшерүүлөр жүрүп жатат. Акыркы маалыматтарды айтсам, ушул кээ бир региондордо бизге экономика министрлиги текшерүүгө уруксат берилген жок. Ал эми көп жерлерде берилип, азыркы убакта ал жерде жумуштар жүрүп атат. Мисалы айта кетсем, Ош шаарында өзүңүздөр байкагандай билгендей 44дөн ашык май куючу станциясы бар. Ошонун баардыгын текшерүүдөн өткөрүп, биз эми баягы коопсуздук чараларды дал келбегендиктен биз текшерүүдөн өткөрүп, көп нормаларга келбеген ылайыктап сот органдарына жана прокуратура органдарына өткөрүп бердик. Андан башка Бишкек шаарында жүрүп атат. Азыркы убакта текшерүүлөр Жалал Абад областында жүрүп атат текшерүүлөр. Биз ушундай иштерди алып барып атабыз. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей биз өзгөчө кыдалар министрлигине атайын бизде келишим түрүндө регламент взаимодействия деп коет. Эки госоргандын ортосунда келишим. Ошонун негизинде биз иш алып барып, көп жерлерде баягы учение, алдын алуу иштерге биз да чогуу катышып, чогуу өткөрүп турабыз.